УКМК кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөткөн Крим авторитет Камчыбек Көлбаев жок кылынды. Улуттук коопсуздук кызматы уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча тынымсыз иштерди жүргүзүп, республиканын аймагындагы ар түрдүү кылмышкерлердин таасирин жоюу боюнча чараларды көрүп жатышат. Жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында өзгөчө ири өлчөмдө ишкерлердин мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу фактылары боюнча уюшкан кылмыштуу топтордун активдүү мүчөлөрүнө жана алардын жетекчилерине карата бир катар кылмыш иштери тергелүүдө. Ошондой эле Асанбекке каршы кылмыштуу топтун лидери Дөө каймана-аты бар Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштурууга катыштыгы бар деген жарандардын арыздары боюнча да тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатат. 2023 жылдын 4-октябрында ыкчам издөө иш-чараларын жүрүшүндө Асанбектин турган жери Ибраимова көчөсүндөгү Блондер Паб ресторанында аныкталып, ал жерге барган УКМКнын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына көңүл бурбастан ок атуучу куралдарды колдонуу менен куралдуу каршылык көрсөткөн. УКМКнын кызматкерлеринин өмүрүнө жана ден соолугуна ок атуучу курал менен кол салган. Асанбектин кылмыштуу иш аракеттеринин натыйжасында УКМКнын атайын кызматкерлери ага эскертүү иретинде ок атышкан. Бул фактынын негизинде УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 261-беренесинин 1-бөлүгү, 267-беренесинин 2-бөлүмү жана 37-беренесинин 122-беренесинин 2-бөлүгүнүн 4-18 пункттары менен кылмыш иши козголду. Уюшкан кылмыштуу топту түзүү, мыйзамсыз курал жарак сатуу, адам өлтүрүүгө аракет кылуу боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлдү. Ок атышууга катышкан Асанбекти текшерген дарыгерлер октон алган жаратынан ошол жерде каза болгонун тастыкташты. Бул окуяга катышкан УКМК кызматкерлери жана жарандар арасында жабыркагандар жок. Ошондой эле УКМК бул фактыга тиешеси бар Асанбектин тобунун бардык өкүлдөрүнүн аракеттерине юридикалык баа берип, тергөөнүн жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат берилет.